Урматтуу депутаттар, мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул ак үйдү алган. Анын бул экономикалык себептер бул экинчи этапта болгон. Биринчи этабы ошол убактагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектеп баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100гө жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигинин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Жок жерден текшерилбеген бул мыйзам жок мыйзам, болбойт, бул иштебей турган мыйзам. Эми силер сөз эркиндиги бизде жетиштүү. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага. Эмне үчүн Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча башка мамлекеттерден айырмаланабыз? Анткени ал биздин элдин эмгеги. Эгерде ошону тыябыз десеңер, ордуңарды башка жактан көрсөтүп коет. Бул силердин эмгегиңер жок бул жерде. Бир тыйын кымындай эмгегиңер жок. Сөз эркиндигибиз бар, бизде баары жакшы дейсиңер. Аны силер алып келген жоксуңар. Аны ошо эркин эл өзү көчөгө чыгып ошолор алып келген. Ошондуктан мындай абайлап сөз эркиндиги темасында эл өзү маселе көтөрбөгөндөн кийин жөн жаткан элди алып чыгып алып, же иштебеген бир мыйзамды алып келип алып, жөн эле бир мындай бир саботаж кылып атасыңар да. Жөн жерден, жөн отурган элди өзүңөр бул мыйзам иштебейт, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Таптакыр иштебейт. Бир дагы кишиге иштебейт. Жок жерден элди наразы кылып, мындай көчөгө жүздөгөн адамдарды чыгарып атасыңар. Аны миңдеген, 100 миңдеген адамдар интернеттен көрүп, бийликке наразы болуп атат. Мына ошону биз бийликке жагынабыз, эмки шайлоо деп тизмеге илешип калалы деп ушуну жасап атасыңар. Ушунун эмне кереги бар эле билбейм эми.